Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 3-бөлүм. Чыныгы турмуштук шарттарда 95%дык сыноо. Жашоодогу эң эле кайгылуу нерселердин бири өмүрүңдүн акырына чыгып, анан сен буга чейин жасаганга караганда да көбүрөөк нерсени жасай алмак экениңди, боло алганга караганда да чоңураак адам боло алмак экениңди даана билип, артка өкүнүү менен кароо. Робин Шарма. Канадалык жазуучу жана ийгиликке мотивация берүүчү, тармагындагы адис. Адамзаттын тарыхы бул чынында өздөрүн төмөн баалаган эркектер менен аялдардын тарыхы. Абрахам Маслоу. Күн сайын мен дагы, сиз дагы эрте менен ойгонгондо, орто саарлыкты жеңип, өзүнүн потенциалын толугу менен пайдаланып, жашоонун баштоо деген бир эле универсалдуу чакырык менен бетме-бет кездешебиз. Адамзат тарыхындагы эң эле маанилүү жана кыйын милдет бул актанууну жана шылтоону четке кагып, жеңил нерсени эмес, туура нерсени жасоо. Ананда тилекке каршы эң эле аз сандагы адамдар куралган, биз чынында жашагыбыз келген деңгээлдеги 10-деңгээлдеги чектөөлөрдөн эркин жашоону куруу үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасоо. Негизинен биздин көпчүлүгүбүз ушуга окшогон нерсеге жакындап да бара албайбыз. Мурда айтылгандай, биз коомчулуктун 95%га жакыны чынында өздөрү каалагандан аз нерселерге канааттанып жашашат. Анан алар өмүр бою өкүнүчтө азаптанып, өздөрү каалаган адам болсо болмок экенин, өздөрү каалаган нерсени жасаса болмок экенин, өздөрү кыялданган нерсенин баарына ээ болсо болмок экенин сезип, бирок эмне үчүн андай болбой калганын эч качан түшүнө албай жашай беришет. АКШнын социалдык камсыздоо уюмунун администрациясынын билдиргенине караганда, эгерде эмгек карьерасын баштап жаткан 100 адамды алып, андан кийинки 40 жылдын ичинде алар пенсиялык куракка жеткенге чейин көзөмөлдөсө, көңүл жубатарлык эмес натыйжа көрүүгө болот. Алардын 100-дөн бирөө гана бай адам боло алат. 4-өө каржылык жактан камсыз болгон, оокаттуу абалга жетишет. 5-өө дагы деле жумушта иштөөсүн улантат. Өздөрү каалагандыктан эмес, акча жетпегенден иштешет. 36-сы бул убакытка чейин көз жумат. Ал эми 54-тү банкрот болуп, толугу менен досторуна, туугандарына жана мамлекетке көз каранды болуп калышат. Башкача айтканда, эгерде иштин материалдык жагын ачык айтса, болгону биздин 5%ыбыз гана ийгиликке жетип, эркин жана көз карандысыз жашайт. Ал эми 95%ыбыз өмүр бою каржылык көйгөйлөрү менен күрөшөт. Ушуга байланыштуу биз сиздер менен изилдеп, анан ага жооп табууга милдеттүү болгон башкы суроо жаралат. Ошол 95%ды түзгөн адамдар сымал өзүбүздүн өмүрүбүздүн аягына чейин каржы менен байланышкан көйгөйлөрдү чечүүгө туура келбеш үчүн азыр ушул учурда эмне жасасак болот? Канткенде орто саарлыкты жогору көтөрүп, 5%ды түзгөн бактылуулардын катарына кошулууга болот. Сиздин бул китепти окуп жатканыңыздын өзү жашооңуздун кийинки деңгээлине өтүүгө даяр экениңизди, болгону тегереңиздеги баардык адамдар ошондой кылганы үчүн эле өзүңүз ээ боло алганга жана жасай алганга караганда азыраак нерсеге канааттануу сиздин көңүлүңүзгө көк таштай тийгенин билдирет. Бул жерде сизге орто саарлыктан жогору көтөрүлүүгө жана көтөрүлүү колунан келген 5%ды түзгөндөргө кошулууга жардам берүүчү 3 жөнөкөй, бирок абдан маанилүү баскычтар берилген. Биринчи баскыч 95%дык сыноодон кийин гана тууралыгын таануу. Биринчиден, биздин коомчулуктун 95%ы өздөрүнүн кыялындагы жашоону эч качан жашабасын моюнга алышыбыз керек. Эгерде адамдардын көпчүлүк бөлүгүнө караганда башкача ой жүгүртүп жана жашап баштоого чечкиндүү түрдө бүт дитибизди коюшубуз керек экенин түшүнбөсөк жана кабыл албасак, анда биздин планетанын тургундарынын көпчүлүк бөлүгүнө тиешелүү болгон орто саар жашоого үзгүлтүксүз күрөшүүгө
жолу болбогонго жана өкүнүүгө алдын ала эле макулдук берген болобуз. Андыктан андан сырткары, эгерде биз бул багытта кандайдыр бир чара көрүп, адам өзүнүн ички потенциалын толук пайдаланууга катуу чечкиндүүлүк менен алектенсе, кандай нерселерге жетүүгө болоорунун үлгүсүн тегеректегилерге көрсөтпөсөк, анда ал биздин досторубузга, жакындарыбызга жана кесиптештерибизге да терс таасирин тийгизбей койбойт. Орто статистикалуу болуу бул чынындыгында өзүң каалагандан жана өзүң жасоого жөндөмдүү болгондон азыраак нерсеге канааттануу, өмүр бою кыйынчылыктар жана көйгөйлөр менен күрөшүү дегенди билдирет. Күн сайын адамдардын көпчүлүгү аз нерсеге макул болушат да, жашоосунун дээрлик баардык тармактарында психологиялык, эмоционалдык, каржылык жактан адамдар менен болгон мамилесинде жана башка көптөгөн тармактардын тынымсыз күрөш жүргүзүшөт. Көпчүлүк адамдар эрте менен тургандан баштап өздөрү кыялданган ийгиликке, бакытка, сүйүүгө, ден соолукка жана каржылык бакубаттыкка жетүү үчүн далалаттанышат. Булар жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Дене түзүлүшү. Бүгүнкү күндө ашыкча салмак чыныгы эпидемияга айланды. Өлүмгө алып келүүчү оорулар деп эсептелген онкологиялык жана жүрөк кан тамыр оорулары адам баласына улам барган сайын көбүрөөк коркунуч туудуруп жатат. Орто статистикалуу адам чарчап чаалыккан абалда жүрөт. Анын энергиясынын деңгээли дайыма төмөн. Көпчүлүк адамдар бир нече чашка кофе же энергия берүүчү суусундуктарды ичпесек, жок дегенде бир күндүк жашоо үчүн жетишерлик энергия бөлүп чыгара албай калышары айкын. Мындай суусундуктардын барган сайын кеңири белгилүү болуп бараткандыгы терең физикалык жана нервдик чарчап чаалуулардын жогору экендигин дагы бир далили деп эсептөөгө болот. Менталдык жана эмоционалдык саламаттык. Депрессия, ашыкча тынчы кеткендик жана башка сан жетпеген ар кандай бузулуулар менен күрөшүү аракетинде адамдар күн сайын рецептик дары-дармектерди пайдаланышууда. Телевизорду коюп, рецепт менен берилип жаткан тигил же бул дары тууралуу жарнактан кээде гана көрбөй каласың. Адатта андай жарнакта пляжда айры куйрукту асманга учуруп жаткан орто жаштагы жакшынакай үй бүлөлүк жубайларды көрсөтөт. Алардын жанында ити ары бери чуркап жүрөт. Андан кийин кадрдын артынан оорунун белгилерин акырын айтат. Анын артынан эреже катары кошумча терс таасирлери айтылат. Сиз качандыр бир өзүңүздүн чарчаганыңызды сездиңиз беле? Капаланып, жалгызсырап, депрессияда жүрдүңүз беле? Ашыкча салмак же башка көйгөйлөр сизди кыйнап жатабы? Алардан арылуу үчүн көп акча берүүгө даярсызбы? Анда өзүңүздү бактылуумун деп эсептей бериңиз. Ийо дарыясы сизге жардам бере алат. Эскертүү. Дарыны кабылдоо ар кандай кошумча терс таасирлерди жаратышы мүмкүн. Алардын ичинде иштин көбүшү, иштин катышы, баш айлануу, аритмия, ооздун кургашы, какаштын пайда болушу, нарколепсия жана башка бул дары арылууга жардам берген жагымсыз жана негативдүү көрүнүштөрдөн да көп бир топ жаман нерселер бар. Ошондуктан шашылыңыз, экранда жазылган номерге чалыңыз. Башка адамдар менен болгон мамиле. АКШда ажырашуунун чыныгы эпидемиясы жүрүп жатканы баарыбызга белгилүү. Өлкөдөгү ар бир экинчи нике ажырашуу менен аяктайт. Башкача айтканда, жакшынакай күндөрдүн биринде жоон топ достордун жана туугандардын ортосунда бири-бирине өмүрүн арноого жана кубанычта да, кайгыда да бирге болууга, эске сала кетейин, ант берген, бири-бирин эстен тана сүйгөн жубайлардын жарымынан көбүнүн берген убадасын аткарууга чамасы келбей калат. 30 жылдан ашуун никеде бирге жашашкандан кийин менин эң сүйүктүү эки адамым, атам менен апам ажырашып кетишти. Ошондуктан көнүмүш нерсеге айланып бараткан адамдардын карым катнашындагы көйгөйлөр канчалык деңгээлде оор болоорун жакшы билем. Каржы менен байланышкан көйгөйлөр. Бүгүнкү күндө америкалыктардын жеке карызы өлкөнүн тарыхындагы башка учурларга караганда абдан көп. Жарандарыбыздын көпчүлүк бөлүгүнүн иштеп тапкан акчасы өздөрү иштеп табууну каалаган суммага жакындаша да албайт. Алар өтө көп коротушат, эффективдүү эмес экономдошот жана дайыма олуттуу каржылык көйгөйлөргө кабылышат.
Демек адамдардын көпчүлүгү өздөрүнүн потенциалынын бир аз бөлүгүн да ишке ашыра албай жашай беришери баарыбызга белгилүү. Биз бул фактыны үнсүз сөзсүз моюнга алгандан кийин адамдардын көпчүлүгү эмне үчүн ар кандай көйгөйлөр менен күрөшүп өмүр өткөрөрүн жана орто саар жашоо кечирүүгө макул болорун себебин изилдөө абдан маанилүү. Экинчи баскыч — орто саарлыктын себебин аныктоо. Демек, биздин коомчулуктун 95% өздөрү ээ боло алганга караганда аз нерсеге канааттанышат. Жашоонун дээрлик баардык тармактарында кыйынчылык тартышат. Ошондой эле өздөрү каалаган жана өздөрү татыктуу ийгиликке, бакытка жана эркиндикке жете алышпайт. Алар өздөрү да бул жөнүндө жакшы билишет. Биздин кийинки жасай турган кадамыбыз эмнеге ушундай болуп жаткандыгынын себебин билүү. Эгерде биз бул нерседен кутулгубуз келсе, анда орто статистикалуу адамды орто саар жашоо кечиргенге эмне мажбурлай турганын аныкташыбыз керек. Күнүгө бактылуу болуу үчүн, эсеп төлөмдөрүн төлөө үчүн далбастап жүргөн 40-50 жаштагы демейдеги америкалыктын анын жашоо планы ушундай болгонбу же жокпу деп, бактылуу жашоо дегенди кандай элестеткенсиз деп сурай турган болсо, эмне деп жооп берет? Кандай деп ойлойсуз? Ал бала күнүнөн тартып өмүр бою кыйынчылыктар менен күрөшүп, машакаттанып жүрүүнү кыялданган деп ойлойсузбу? Албетте жок. Бул, достор, чындыгында эле абдан коркунучтуу нерсе. Эгерде жер жүзүндөгү адамдардын 95% өздөрү каалаган жашоо менен жашабаса, анда бул адамдар орто саар жашоону кечирүүнүн токтотуу үчүн эмнени туура эмес жасаганын же эмнени жасабай койгонун биз тактап берүүгө милдеттүүбүз. Эч ким өмүр бою салгылашуу майданында жашагысы келбейт. Мен эркин жашагым келет. Мен өзүм каалаган убакта уктаганы жаткым жана уйкудан ойгонгум келет. Өзүм каалаган нерсени каалаган учурда жана каалаган киши менен жасагым келет. Мен өзүмдүн жашоомду, жумушумду, үйүмдө жана жумушта мени тегеректеген адамдарды чындап эле сүйгүм келет. Ийгиликке мен ушундай аныктама берет элем. Бирок менин жашоом өзүнөн өзү эле ушундай болуп калбайт. Аны атайын долбоорлош керек. Эгерде сиз орто саар эмес жашоодо жашагыңыз келсе, орто саарлыктын жашооңузга кирип кетпеш үчүн алдын ала чара көрүп, анын негизги себептерин аныкташыңыз керек болот. Болбосо, ал каалаган нерсеңизге жетүүңүзгө тоскоол болору шексиз. Төмөндө менин көз карашым боюнча орто саарлыктын потенциалдарын ишке ашпай калганынын эң көп кездешкен себептери жөнүндө, ошондой эле эмне сиздин жашооңузга өзгөчө негативдүү таасир көрсөткөнү жана дагы эле таасир көрсөтүүсүн улантып жатканы жөнүндө баяндап берем. Анан да мындай кырдаалды оңдоо үчүн эмне кылууга болоору тууралуу кеңеш берем. Орто саарлыктын себептери жана алардан кантип кутулууга болот. Биринчи, артка жакты көрсөтүүчү күзгү синдрому. Адамдардын орто саар жашоо кечирүүгө макул болушуна абдан катуу таасир эткен себептердин бири мен арт жакты көрсөтүүчү күзгү синдрому деп атайм. Биздин түпкү аң сезимибиз башынан эле бизди чектеген артка жакты көрсөтүүчү күзгү сыяктуу нерсе менен жабдылган. Анын жардамы менен өзүбүздүн өткөн жашообузду тынымсыз кайрадан башыбыздан өткөрүп жана кайрадан жаратып турабыз. Буга кошумча биз ошондо кандай болсок, дагы деле ошол бойдон калдык деп жаңылыш ойлойбуз. Ошентип, өткөн учурдагы тажрыйбага таянып, азыркы учурдагы чыныгы потенциалыбызды чектейбиз. Натыйжада эрте менен кайсы убакта туруудан баштап, алдыга кандай максаттарды кое аларыбызга жана өз жашообузда эмнелерди мүмкүн деп эсептей аларыбызга чейинки ар бир тандообузду өткөн учурдун чектөө призмасы аркылуу чыпкадан өткөрүп турабыз. Биз жакшы жашоо кургубуз келет. Бирок кээде канткенде аны башкача көрүүгө болорун билбейбиз. Психологиялык изилдөөлөргө ылайык, күн сайын орто статистикалуу адамга 50 миңден 60 миңге чейинки ойлор келип турат. Тилекке каршы, сизге кечээ, мурдагы күнү, андан да мурунку күнү кандай ойлор келген болсо, бүгүнкү күндөгү ойлордун 95% так ошол эле ойлор болушат. Ошондуктан адамдардын көпчүлүгү бир да жолу жашоосун өзгөртүүгө аракет кылбастан күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга жашап жүрө беришет. Эски, тамтыгы чыккан түйүнчөк сымал биз өзүбүздүн стресстерибизди, коркуу сезимдерибизди жана
тынсызданууларыбызды кечээги күндөн бүгүнкү күнгө ташып жүрө беребиз. Мүмкүнчүлүгүбүз болоор замат арт жакты көрсөткөн күзгүбүзгө карайбыз да, өткөн учурду эске алуу менен азыркы учурга баа беребиз. Жок, мурда мен эч качан мындай нерсени жасап көргөн эмесмин. Мен мындай нерсеге эч качан жеткен эмесмин. Негизи мен аракет кылганмын, бирок бир да жолу жеңген эмесмин. Кыйынчылыктарга жана көйгөйлөргө кептелгенде буга кандай реакция берүүнү түшүнүү үчүн да биз өзүбүздүн чыныгы жана ишенимдүү арт жакты көрсөтүүчү күзгүбүзгө карайбыз. Ооба, мен аябай жолдуу эмесмин, билемин. Мени менен дайыма бир нерсе болуп турбаса болбойт да. Эми баарын ташташ керек. Кырдаал таптакыр татаалданып кеткенде мен дайыма эле ушундай кулчу эмес белем. Бирок эгерде өзүңүздүн өткөнүңүздүн чийининен чыгып чектөөлөрдү жеңгиңиз келсе, арт жакты көрсөтүүчү күзгүнү кароону токтотуп, чексиз мүмкүнчүлүктөргө толгон жашоонун сүрөтүн өзүңүздүн кыялыңызда тарта баштаңыз. Менин өткөнүм менин келечегим эмес деген жаңы үлгүгө өтүңүз. Дүйнө жүзүндө мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Ошондой эле так сиз өзүңүз каалаган нерсенин баарына жетүүгө жөндөмдүүмүн деп, алардын баарына жетүүгө толук чечкиндүүлүк менен аракеттенем деп өзүңүзгө ишенимдүүлүк бериңиз. Башында буга ишенбесеңиз деле боло берет. Негизи чамасы ошондой эле болот. Буга байланыштуу албетте кандайдыр бир ыңгайсыздыкты сезесиз. Ал гана эмес, ичиңизден буга каршылык да көрсөтөсүз. Баары жайында, баары бир кичинекей эле мүмкүнчүлүк боло калганда ичиңизден бул сөздү кайталай бериңиз. Анан убакыт өткөн сайын сиздин түпкү аң сезимиңиз бул позитивдүү аффирмацияларды сөзсүз түрдө сиңирип алат. Анан ага бул нерселер бара-бара көндүм боло баштайт. Бул нерсени кантип жасоо керектиги жөнүндө толугураак 6-бөлүмдөн окуңуз. Жашоодон алгыңыз келген нерсеге керексиз чектөөлөрдү койбоңуз. Буга чейин өзүңүзгө уруксат бергенге караганда масштабдуураак ойлоно баштаңыз. Өзүңүз чынында эле каалаган нерсени мүмкүн болушунча тагыраак жана даанараак аныктаңыз. Бул ойго күнүгө көңүл топтоп жана аны кайталап, анын мүмкүн экенине болгон ишенимиңизди өстүрүңүз. Андан кийин бул элести көздөй, ал чындыкка айланганга чейин ырааттуу түрдө кадам таштай бериңиз. Ошондой эле эч нерседен коркпоңуз. Себеби бул жерде жолу болбой калуу дегенге болбойт. Кандай да болбосун сиз сабак аласыз. Өсөсүз, өнүгөсүз. Мурдага караганда жакшыраак болуп каласыз. Эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Азыр сизде бар нерсени мурда кандай адам болгонуңуздун натыйжасында алгансыз. Бирок ушул секундтан баштап ким жана кандай адам болооруңуз сиздин гана колуңуздагы нерсе. Даана максаттын жоктугу. Эгерде орто статистикалуу адамдын жашоосунун максаты эмне деп сурасаңыз, жооп катары эмне кыларын билбей калган көз карашын же мынакей сага, чында мен билбейм да деген сыяктуу сөздөрдү угасыз. А эгерде мен сизге ушундай суроо берсемчи, сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Орто статистикалуу адам өзүнүн максатын тактап айта албайт. Ал өзүнүн бул дүйнөгө келген миссиясын аткаруу үчүн күнүгө эрте менен ойгонууга, андан көз каранды болгон нерселердин баарын жасоого мажбурлаган ишенимдүү эмне үчүндөрдүн себептерин айта албайт. Көпчүлүк учурда адамдар алдыга кандайдыр бир бийигирээк, масштабдуураак максатты койбостон болгону жөн гана жан багуу үчүн бүгүнкү күн менен жашай беришет. Алардын көпчүлүгү кезектеги күндү мүмкүн болушунча ийгиликтүүрөөк жашап өтүүнү гана ойлошот. Алар мүмкүн болушунча аз каршылык көрсөтүүнү камтыган жолду тандап алышат да, кыска мөөнөттүк, тез өтүп кетүүчү жыргалчылыкка умтулушат. Көп учурда өсүү жана өзүн өстүрүү процессин коштоп жүргөн кыйынчылыктан жана жайсыздыктан күчүнүн жетишинче качышат. Түз сатуу тармагында карьера курган убактымдын ичинде эффективдүүлүк көрсөткүчү боюнча өзүм койгон көптөгөн рекордторго карабай, ошол 7 жылдын 6 жылын орто саардык менен оор күрөш жүргүзүп өткөрдүм. Аны жеңип алганга караганда ага жеңилген учурларым көп болду. Менин жараткан натыйжаларым туруксуз жана иретсиз болчу. Ошондой жакшынакай күндөрдүн биринде орто саарлыкты жеңүүнүн сырын аштым. Бирок ага чейин дайыма негизинен мен өзүм ээ болууга жөндөмдүү болгонго караганда азыраак нерсеге макул болуп келгенмин. Орто саарлыкты жеңүүнүн сыры
жашоодо так максатка ээ болуунун зарылдыгы. Менин атымды компаниянын даңктоо залына түбөлүккө жазышкандан кийин андан ары жөнөөгө, өзүмдүн кыялымды көздөй багыт алууга даярмын деген чечим чыгардым. Мен китептин автору болууну, жеке өсүү боюнча башкы докладчы жана коуч болууну аябай каалаган элем. Бирок мен бул компанияда өзүмдүн толук потенциалыма жете элек болчумун. Бул мурунку өзүмдүн орто саарлыкка болгон көз карандылыгым менен андан арылбастан туруп кетүүгө даярданып жатканым дегенди билдирмек. Эгерде мен ушул багытта эч нерсе жасабасам, бул оор жүк андан кийин баштаган баардык иштеримди коштоп жүрө берери шексиз эле. Моюнга алышым керек. Ал убакка чейин мен жашоомдо эрте менен таптакыр тургум келбеген учурларда да керебеттен ыргып турууга мажбурлаган орчундуу максатым да жок эле. Жетишээрлик акча таап жатканыма карабай, телефонду колго алып потенциалдуу кардарларыма чалууга мажбурлай турган максатым жок эле. Мына ошондо мен жакынкы жылдарга коюлган максатым ушундай болот деп чечтим. Менин максатым өзүм чындыгында каалаган ийгиликке, эркиндикке жана жашоо сапатына жете алган адам болуу деген чечим чыгардым. Анан бул максатка тажрыйбасы азыраак 16 соода агентинен турган команда түзүп, аларга иштөөгө жардам берүү менен биргеликте адамдардын жашоодогу баалуулугун жогорулатуу жана өзүмчүл болууну токтотуу деген башка дагы бир максатымды, адамда бир нече максат болушу мүмкүн, бириктирдим. Мен эч бир акы албай жаш кызматкерлерге максатына жетүүгө колдоо көрсөтүп, кардарларга алар менен бирге телефон чалып иштеше баштадым. Ошентип андан кийинки жыл бою да ошондой ыргактай иштедим. Күн сайын ырааттуу түрдө, аң сезимдүүлүк менен жана максаттан жазбай, өзүмдүн ойлорумду, сөздөрүмдү жана жүрүм-турумдарымды бул эки максатка ылайыктап жашоо менен сатуу боюнча бүткүл карьерамдагы эң мыкты натыйжаларга жетип элеттим болбостон, биздин компаниянын 50 жылдык тарыхында өзүм жетекчилик кылган соода өкүлдөрүнүн тобуна эффективдүүлүктүн эң жогорку деңгээлин көрсөтүүгө да жардам бердим. Мурунку жылкы рекордума салыштырганда 95%га өсүү. Орто саарлыктын бул себебинен арылуу үчүн сиздин жашооңузда так максаттарыңыздын болушу керек. Сиз тандаган, сиз каалаган максат болушу керек. Ал сиздин жан дүйнөңүзгө жакын, сизди шыктандырган, ага жетүү үчүн күнүгө эрте менен ойгонууга мажбурлаган ар кандай максаттар болушу мүмкүн. Албетте, сизди түшүнүп турам. Эгерде азыр эле 1 секундтун ичинде жашооңуздун максатын тактап айтып бериңизчи десем, сиз мени абдан көп нерсени талап кылып жатат деп ойлойсуз. Болгону эсиңизде болсун. Сиз мүмкүн болушунча эртерээк тандашыңыз керек. Сиздин биринчи максатыңыз жөнөкөй жана аябай амбициялуу болбосо деле болот. Мисалы, мен өзүмдүн жашоому жана айланамдагы башка адамдардын жашоосуна көбүрөөк кубаныч алып келүү үчүн көбүрөөк күлүп жүрөм. Же болбосо, мен ар бир сүйлөшкөн адамдын баалуулугун жогорулатуу үчүн алардан сизге эмне кылып бере алам деп сурай баштайм. Бул жашоодогу маанилүүрөөк жана масштабдуураак максатка карай таштаган биринчи кадамыңыз болот. Эсиңизде болсун, сиз бул максатты каалаган убакта өзгөртө аласыз. Ал сиз менен бирге өсөт жана өнүгөт. Сиздин көпкө чейин кийинкиге жылдырбай, азыр эле максатыңызды каалаган максатты тандап алышыңыз жана ошого ылайык жашай башташыңыз өтө маанилүү. Ал гана эмес, мен азыр эле жогоруда айтып кеткен максаттардын бирин убактылуу алып турсаңыз да болот. Айтмакчы, менин көп кардарларым ошондой кылышты. Эске ала турган дагы бир нерсе, өзүңүздүн максатыңызды издөөгө, аны табуу үчүн казууга аракеттенүүнүн кереги жок. Сиз аны оюңуздан чыгарышыңыз, жаратышыңыз керек. Болгону ал кандай болушу керек экенин, анын кандай болушун каалаганыңызды чечишиңиз керек. Өзүнүн Жашоо ритми китебинде Мэтью Келли жашоонун универсалдуу максаты жөнүндө жазган. Биздин ар бирибиз ошол максатка умтулушубуз керек. Ал максат өзүнүн жакшыртылган модели болуу. Башкача айтканда, өсүүнүн жана өнүгүүнүн көңүлдүн борборунда кармоо жана дайыма ушул учурдагы өзүнүн эң мыкты версиясы болууга умтулуу. Өзүнүн кыялдарына багыт алуу жана башка адамдарды да ошондой кылууга шыктандыруу. Бул сөзсүз түрдө сиздин да максатыңыз болуп калышы керек.
ушул эле жумада белгилүү бир так убакытты белгилеңиз да аны өзүңүздүн жашоодогу максатыңызды аныктоого жана сөз менен тактап айтууга арнаңыз. Анан максатыңызды бир барак кагазга жазыңыз да дайыма көзгө уруна турган көрүнөө жерге илип коюңуз. Негизинен Сыйкырдуу таң программасынын алкагында сиздин ушундай жасоого убактыңыз болот. Эсиңизден чыгарбаңыз. Азыркы учурдагы көйгөйлөрүңүзгө караганда масштабтуураак максатты алдыга койсоңуз, көйгөйлөрүңүз аябай орчундуу сезилбей калат. Сиз аларды жеңилдик менен жеңе аласыз. Бөлүп кароо адаты. Көп айкын эмес болгону менен орто саарлыктын өтө кеңири таралган себептеринин бири бул бөлүп кароо адаты. Биздин ар бир тандообуз, биздин ар бир кылган кылык жоруктарыбыз белгилүү бир убакытка же жагдайга таасир этет. Мисалы, спорт залдагы машыгууңузга бир жолу барбай коюуда, долбоорду артка бир жолу кечиктирүүдө же зыяндуу фастфуд менен бир жолу тамактанууда эч кандай жаман нерсе жок. Эртең деле жетишип алса же оңдоп койсо болот деп ойлойсуз. Бирок машыгууга барбай коюу сизге бүгүн гана таасир этет. Кийинки жолу сөзсүз түрдө туура нерсени тандайын деп ойлонуп жаңылышып жатасыз. Чынын айтканда, чындыктан ушунчалык алыс турган башка дагы бир нерсени элестетүү мүмкүн эмес. Ар бир тандоонун, ар бир кылык жоруктун, ал гана эмес ойлордун реалдуу таасири жана натыйжасы логикалуу жана өзгөрбөс экенин сезишибиз керек. Себеби ар бир ой, тандоо жана кылык жорук биз ким болорубузду жана жыйынтыгында биздин жашообуздун сапаты эмнеге көз каранды болоорун аныктайт. Харв Экер өзүнүн «Миллионер акылдын сырлары» аттуу китебинде жазгандай, сиз бир нерсени кандай жасасаңыз, сиз башка баардык нерселерди да ошондой эле жасайсыз. Ар бир жолу туура чечимдин ордуна жөнөкөй чечимди тандоо менен сиз өзүңүздү жеке инсан катары калыптандырасыз жана туура нерсени эмес, жөнөкөй нерсени тандап алган адамга көбүрөөк айлана бересиз. Ошентсе да, эгер сиз туура жасоону чечсеңиз жана алган багытыңыздан жазбай, аны бекем кармансаңыз, өзгөчө сиз андай кылууну такыр каалабаган учурларда өздүк тартип жана уюшкандык жөндөмүн көп адамдарда бул жөндөм өспөгөн бойдон эле калат. Калыптандыра аласыз. Ал эми бул экстраординардуу натыйжаларга жетүү үчүн сөзсүз керек жөндөмдүүлүк. Мен жакын досум Питер Вугд айткандай, өздүк тартуу жашоо салтын жаратат. Мисалы, эрте менен ойготкуч саат шыңгырагында коңгуроонун баскычын басып коебуз. Жөнөкөй чечим. Көпчүлүк адамдар бул кыймыл-аракет ага ушул күнү гана таасир этет деп жаңылыш ойлошот. Чындыгында бул өзүбүз мурда белгилеп койгон жана жасоого милдеттүү болгон нерсени жасабай коюу нормага ылайык эле нерсе деген көрсөтмө менен биздин түпкү аң сезимибизди программалап жатат. Бул жөнүндө толугураак кийинки бөлүмдөн окуңуз. Биз кандайдыр бир учурларды өзүнчө бөлүп кароону токтотуп, толук жагдайды көрө башташыбыз керек. Түшүнсөңүз, биз жасаган баардык нерсе биздин ким болуп калаарыбызга таасир этет. Ал өз кезегинде акырында биздин кандай жашоону кураарыбызга жана чындыгында кантип жашап жаткандыгыбызга таасир этет. Жашоо жагдайыңызды толук көрүүнү баштоо менен сиз өзүңүздүн ойготкуч саатыңызга олуттуу мамиле жасай баштайсыз. Ошондуктан эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосу шыңгыраганда баскычты басып койгуңуз келген учурда минтип ойлонуңуз. Токтой турчу. Мен азыр өзүм болгум келген адам эмесмин го. Мен эрте менен төшөктөн эртерээк турууга эрким жетпеген адам болгум келбейт. Мен азыр эле турам. Себеби эрте менен эрте турам. Белгиленген максатыма жетем. Өзүмдүн кыялымдагы жашоону курам. Жана башка деген чечимдерди кабыл алгам. Эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Сиздин ким болооруңуз эмне кылып жатканыңызга караганда дайыма маанилүүрөөк. Бирок сиздин жасаган иштериңиз, кылык жоруктарыңыз кандай адам болооруңузду аныктайт.